Microsoft Word документти компьютериңиздин экранында бөлүшүңүз. Бөлүшүүнү тандаңыз. Меню тилкесинде курсор менен бөлүшүүнү басыңыз. Документти OneDrive'да сактайбыз. OneDrive контосо курсорун басыңыз. Документке ат бериңиз. Бош текст талаасына документтин атын CSAT максаттары киргизиңиз. OK курсорун басыңыз. Шилтеме параметрлери ылдый түшүүчү менюдан уруксаттарды тандаңыз. Курсор менен атайын колдонуучуларды, андан кийин колдонуу баскычын басыңыз. Адамдарды кошуу. Саптын үстүндөгү бош талаага Adele Vance атын киргизиңиз. Биз билдирүүнү киргизебиз. Бул отчетту текшерүүгө жардам бере аласызбы? Жөнөтүү курсорун басыңыз. Билдирүү жөнөтүлдү. CSA максаттары чеки Docs шилтемеси жөнөтүлдү. Ачык көк тегеректин ичинде ак белги пайда болот. Эң мыкты.